Луиза Хей аялдын акылмандыгы. Урматтуу окурмандарым, каналга катталууну унутпаңыздар. 7-бөлүм түпкүрдөгү акыл. Биздин баарыбызда кандайдыр бир акылмандуулуктун борбору жатат. Ал ичибиздин тереңинде жайгашкандыктан биз кээде анын бар экенин да билбейбиз деле. Төмөнгү келтирилген медитациялар ал борбор менен байланышты бышыктап, бардык болуп жаткан кырдаалды жакшы түшүнүүгө жана жашоого түшүнүү менен мамиле кылууга адамдарга жардам берет. Өз акыл эсиңизди жаңы идеялар менен байытууга умтулуңуз. Ошондо андай же мындай чечим кабыл алуудагы жаңы кадамдарыңыз сөзсүз түрдө жашооңуздун жакшы жагына өзгөрүүсүнө алып барат. Ошондуктан бул китептин жалгыз максаты бул китепти окугандан кийин адамдар жашоо жөнүндө көп нерселерди билет. Эмнеге сөзсүз түрдө ишенүү керек экенин жана эмне жөнүндө айтуу керек экенин, деги эле жашоону кыйналбай өткөрүү үчүн эмнелерди жасоону билип калышат. Биздин ар бирибиздин ичибиздин тереңинде камалган акылмандуулуктун борбору менен байланышты түзсөк болот. Анткени ал биз издеген кыялыбыздагы дүйнөнү табуунун түйүнү болот эмеспи? Так мына ошол ички билим адамдын жашоо жолунда учураган бардык кыйынчылыкты жеңүүгө күч-кубат берет. Бир гана жашоонун бардык улуулугун моюнга алганыбызда, биз алдыбызда учурай турган анча-мынча проблемаларды түшүнө баштайбыз. Качан гана сөздүн чыныгы маанисин түшүнүп баштаганда, пайдасыз нерселерге көп күч жумшоонун кереги жок экенин билебиз. Ар дайым «мен билбейм» деп жарыя салуу менен ичибиздин тереңинде жаткан акылмандуулук борборуна баруучу жолду бууп коюп атабыз. Бирок жашоодо пайда болуп жаткан суроолорго жооптор так мына өзүбүздө жатканын унутпашыбыз керек. Биз чындыгында өзүбүздүн өткөндөгүнү, ушул учурдагыны, келечекти болсо дагы деле анык билбейбиз. Арабызда албетте бул сырдуу кубулушка көз салган күчтүү экстрасенстер бар. Бирок алар 1,5 эле. Анан калса, бул жандырмактын сырын бирөөлөр билип алган болсо, анда ал баарын бизди да бийлеп алмак. Биздин ар бирибиз жашоону улам толук көбүрөөк билүүгө, түшүнүүгө жөндөмдөйбүз. Эгер таңды ушул китептеги кайсы бир медитацияны айтуу менен баштасаңыз, ишенип коюңуз, ал күндү сиз сөзсүз сергек, кайраттуу дүрмөт жана оптимизм менен өткөрөсүз. Мен мисалга күндү жакшы ойлор менен баштаганды жана аяктаганды өтө жакшы көрөм. Акыры жагымдуу ойлорго күйлөнүү деген чексиз да, жакшы да. Эсиңизде болсун, жашоонун жакшылыгы чексиз. Биринчи, менин тандоом оптимизм. Мен жашоодо кайталангыс жана бирөө эле экенимди билем. Мени чексиз акылмандуулук курчап жана толуктап турат. Ошондуктан мен ааламдын жардамына толугу менен ишенем. Жашоомдо позитивдүү баштаган нерселериме жардам кылып, кубаттарын да билем. Мени жашоо өзү жаратты. Менин көкүрөмдөгүнү иш жүзүнө ашыруу үчүн анан биздин планетага таштады. Жашоодо мага керек болгондун баары менин катарымда. Мени менен жана мени күтүп жатат. Менин ойлорумдан жана сөздөрүмөн көз карандысыз. Аалам мага ар дайым жаша деп менин жаралганыма чын дилден кубанат.
Мен кайгылуу ойлорду ойлонуп убакыт кетирбейм. Мен жашоону оптимизм менен кабыл алам. Өсүп өнүгүүгө алып баруучу баардык менин жөндөмүм менен мүмкүнчүлүгүмдүн толук ачылышына жарайт дейм. Дүйнөдөгү баардык жакшы нерселерге балли дейм. Менин тандоом оптимизм. Мен толук оптимисттик дүйнөдө кубанып жашайм. Экинчи, чындыкты жана элдештирүүнү таануу менин жашоомдун уңгусу. Кай жерде жүрбөйүн, мен ар дайым Алла Таалам, периште, чексиз акылмандуулук, шайкештик жана сүйүү коштоп келет. Мындан эч кандай шек саноого болбойт. Дүйнөдө чечилбеген проблема, жобу табылбаган суроолор да болбойт. Мен буларды эң сонун түшүнүп, эми мени кыжалатка салган проблемага кеңири көз салып, Кудай өзү жиберген чечимди издөөгө аракет кылам. Ошондуктан бул проблеманын пайда болуусунун себебин терең түшүнүүнү каалайм. Жана түшүнбөстүк болгон карама-каршылыктарды жан дилим менен сезем. Мен ар кандай зекүү, жемелөөдөн жана сөгүүдөн кутулдум жана азыр чындыктын жолунда турам. Мен өзүмө жана мени менен бир болгон баарыңарга жар салып айтам. Менин жашоо принцибим тынчтык, келечекке толук ишенүү, шайкештик, өзүңөрдү терең сүйүүгө жана бирөөнү сүйүүгө даяр болуу. Ошондуктан мен баардык маселенин чындыгына жетип, жашоо рахатына бата аламын. Үчүнчү, мен өзүмдү баардык деңгээлде дарылайм. Так ушул учур бирөөгө боорукердик жана кайрымдуулук жасоонун мезгили. Өзүмдүн ичиме, организмди кандай дарылоого билими бар теоломдун бир бөлүгүнө үңүлөө карайм. Мүмкүн болбой турган эч нерсеси жок. Менин дарылоо процессим башталганын өзүм билем. Бул убакытта дарылоо жөндөмүм чектелбеген чоң кубатым улам кеңири ачыла берет. Бул тармак боюнча мен укмуштуудай жөндөмгө ээмин. Ошондуктан ушул жол менен өз организмиңерди баардык деңгээлде дарылоого аракеттене берүүңөрдү каалайм. Төртүнчү, мен өзүмдү чектебей, кандай болсом ошондой кабыл алам. Өзүн өзү дарылоонун эң чоң жана негизги бөлүгү болуп, адам өзүн өзү толугу менен кабыл алуусу болуп саналат. Ошондуктан мен өзүмдүн өткөн жашоомду эч өкүнбөстөн кабыл алам. Ийгилик коштогон мезгилди, мени сатып кеткен убактарды, коркунуч толгон минуталарымды, чоң сүйүүгө ээ болгон мезгилдеримди, эч ойлонбой акылсыздык менен таштаган кадамдарымды жана акыл эсимдин тунушун, көңүл калган жана майрамдык маанайларымды ошол бойдон кабыл алам. Акыры булардын баары менин жашоомдун бөлүнгүс бөлүгү да. Өз жашоомдун кандайдыр бир бөлүгүн кабыл албай койгонумдун өзү проблемага кирет. Ошондуктан өзүмдүн жашап өткөн жашоомдон уялбайм. Өткөн жашоону жалпы бир байлыктын бөлүгү деп эсептейм. Бул байлыксыз мен азыр бул жерде болмок эмесмин. Эч кандай чектебей, толук өзүмдү кабыл алып, мен өзүмдү дарылоо жолу менен алга умтулуп баратам. Бешинчи, менин бүт телом жарыктан дирилдейт. Мен өзүмдүн жүрөгүмө терең үңүлсөм, андагы кичинекей жарык отту көрөм. Ал абдан сонун. Бул менин сүйүүмдүн топтолгон жери жана дарылоочу энергиясы. Мен ал жарык оттун көлөмү чоңоюп, согуп, жүрөгүмө толуп баратканын билип турам. Анан ал менин башымдан колумдун жана бутумдун тырмагына чейин жылып баштайт. Мен ал сүйүү жана энергиядан турган жарык отту
өзүмө толук сиңирип азыктанам. Мен өзүмө айтам, ар бир дем тартуум менен менин организмим улам, дени сак боло баштайт. Мен ал жарык оттун теломдогу ооруну тазалап жатканын сезип турам. 6. Мен дарылоону телом менен сезем. Мен аалам үчүн кайталангыс жана анын сүйүктүү түзүлүшүмүн. Ошондуктан мен качан өзүмдү көбүрөөк сүйүп баштаганда, менин сезимим күзгүдөй болуп ааламга чагылат. Анын сүйүүсү чоң күч менен мага кайра өтөт. Мен ааламдын жараткыч күчү ар бир адамда жана ар бир буюмда ар жерде бар экенин билем. Анын дарылык күчү, анын сүйүүсү менин теломо врач менен сүйлөшүүдө өтүп турат. Алардын колу теломо тийгенде дарыланып жатканымы сезем. 7. Өзүмдү өзүм дарылоомдун кийинки кадамдары. Мен жогорудагыдай нерселерди ырастап жатып, өзүмдү өзүм дарылоо жолумдун андан ары алдыга жылышынын бул болгону башталышы экенин эң сонун түшүнөм. Өзүмө айтамын, мен өз жашоомдо бар нерсени өзгөртө аларымды билгеним үчүн жоопкерчиликти өзүмө алам. Бул сөздөрдү кайра-кайра кайталап жатып, өзүмдү ошончолукка чейин абдан ишендиргендигимден ойлогон нерсем ишке ашат же кандайдыр бир жол таап аламын. 8. Менин үйүм тынчтык турагы. Менин үйүм менин ким экениме чагылтып турат. Ошондуктан эми мен аны тазалоону чечтим. Мен баардык кийим шкафтарын жана муздаткычты тазалайм. Кийилбеген кийимдерди чогултуп сатып жиберем же өрттөп кутулам. Ошентип эски кийимдердин ордуна жаңы буюмдар келиши үчүн орундарын бошотом. Мына ушинтип атып, мен үйдөгү орундарды бошоткондой эле өз башымда дагы жаңы ойлорго, идеяларга бошотуп жатам деп ойлойм. Так ошондой эле муздаткычтагы туруп калган тамак аштарды дагы ыргытып тазалайм. Эски буюмдар менен эски идеялар топтолуп, жыйылып калбасы үчүн тазалоо керек. Муну менен эң сонун жагымдуу жашоо түзүлөт. 9. Менин кирешелерим көбөйөт. Мен кирешенин көбөйүү ыкмасы болуп акыл ишин аткаруу экенин билем. Өз кирешемди жогорулатуу үчүн кандайдыр бир сырттан агып келүүсүн тандайм же башка бир форманы колдоном. Мындай учурда арызданып туруп алуу натыйжа бербейт. Мен баса белгилеп кетем. Менин кирешем кыйшайбастан өсүп жатат жана мен жашоодо бардыгына жетишем. 10. Мен ар дайым ишеничтүү коргоодомун. Кээде жашоодо бардык жагынан оң келгенине карабастан, мени толкундануу тороп калат. Ал өзүмө мындай суроо бергенде пайда болот. А балким, ушул жашоомо чейинки болгон бардык жакшылыктарды экинчи планга жылдырып кое турган бир нерсе болуп өтпөйбү? Мындай чочулоо менен адам өзүнө ишенбей жатканын түшүнөм. Андыктан жөн эле келип кеткен ойлор деп четке кагам. Ар дайым корккондо менин организмимде адреналин иштеп чыгат. Муну билип туруп коркунучка кайрылам. Мен сенин мага жардам бергиң келгенин баалайм. Анан кийин каптаган коркунучтун себебин издейм, бирок ага анчалык деле маани бере бербейм. 11. Менин потенциалым чексиз. Мен чексиз ааламдын ортосунда болуп, өзүмдүн жалгыздыгыма, ошол мезгилде эле жогорку күч менен тыгыз байланышта болуп турган жалгыздыгыма жыргайм. Бул күч өзүнүн жараткандарына эң чоң сүйүүсүн арнайт. Ошонун ичинде мени да сүйөт. Мен ааламдын сүймөнчүгүмүн. Ал мени жашоодо керектүүнүн баары менен камсыздаган.
Мен биздин планетадагы жашоонун эң жогорку формасын көрсөтөм. Ошондуктан Аалам мага жашоонун бардык абалдарында керек болуучу нерселерди бөлүп берген. Менин аң сезимим Алла Тааланын аң сезими менен тыгыз байланышта. Ошондуктан ааламдагы бардык илим мага белгилүү. Мен ушул чексиз мүмкүнчүлүгүмө түшүнүп кубанам жана алдымда алардын ишке ашуусу күтүп турат. Мен Кудайдын жогорку күчүнө жана жашоодо менин жолумдун толугу менен ачыктыгына ишенем. 12. Мен өзүмдү чектебей толугу менен бүтүндөй сүйөм. Сүйүү чынында чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ал жан дилиңдеги эң терең батып калган тактарды да жазып жиберүүгө жөндөмдүү. Эгер жаш кездеги өмүр бою эсимден чыкпай калган көз карашым күчтүү болсо, күзгүнүн алдына туруп алып кайра кайталап, азыр эч өзгөртө албаганым үчүн алар күнөөлүү деп, жан дилимдин ар бир бөлүгү менен иштей берем. Бул аракеттери ар күнү кеч, эртең менен уктар алдында кайталай берем. Муну менен жан дилимдин ар бир бөлүгү рахатка батат. 13. Мен өзүмдү жетилттим. Мен толку боюм нормалдуу адаммын. Өзүмдүн кандай экенимди бирөөлөргө далилдеп отургум келбейт. Менин сырткы көрүнүшүм жана ички жан дүйнөм мезгил менен өзгөрүп турат. Азыркы маалдагы сырткы жана ички жан дүйнөм мени канааттандырат. Азыркы абалга ээ болгонум бул менин артыкчылыгым. Бирок азыр мен өзүм толук жетиткен кезим. Мен кайталангыс, өтө сейрек кездешүүчү адаммын. Андыктан дагы башкача болууга күч деле жумшабайм. Эң керектүүсү бул күнүнө өзүмө көбүрөөк көңүл буруп сүйүп туруум керек. Мен өзүмдүн жана жашоомдун жетилгенине кубанам. 14. Мен күндө кандайдыр бир нерсени билүүнү каалайм. Мектептеги күндөрүмдү эстеп жатып ойлодум. Бизге ар түрдүү согуш, уруштардын датасын окуткандан көрө, өзүңдү жакшы көрүүнү, жолдошторуң менен кантип мамиледе болууну, жашооңдо башка адамдар менен болгон мамилени, кантип акылдуу ата-эне болууну, акчаны кантип кармоону, ден соолугуңду сактоону окутса болмок. Мен өткөндү өзгөрткөнгө күчүм жетпейт. Антсе да каалаганымды үйрөнүүгө аракеттенем жана кызыккан суроолорумду кеңири түшүнүүнү каалайм. Мен жашоомду гана байытып отурбай, күндө жаңы нерсени үйрөнөм жана өз билимимди башка адамдар менен бөлүшөм. 15. Мен ар дайым бирөөнү туурабай, өзүмчө калгым келет. Мен күнүгө мага кызмат кылган жүрүм-турумдун ар түрдүү адаттарын жана үлгүсүн жаратам. Кээде мен кимдир бирөөнү жазалайм же кимдир бирөөгө ысык сүйүү тартуулайм. Кызыктуусу, ушундай адаттар канчалаган оору кеселдерге себеп болот. Каалоосу үчүн жазалоо же кимдир бирөөнү катуу сүйүү. Мисалы, туугандарыңдын бирөөсүн. Алсак, атамды өтө жакшы көргөндүктөн ага окшошкум келип, так өзүмдөй болуп, диабетик болуп калышым мүмкүн. Балким, аны аң сезим менен да жасабайм. Бирок өзүмдүн жан дүйнөмө үңүлүп олтурсам, ушул образды табам. Көбүнчө бул образ позитивдүү эмес, тескерисинче болот. Мунун баары бул же тигил кырдаалда кантээримди билбегендиктен улам келип чыгат. Андыктан эч кимди туурабай өзүнчө калган оң. 16. Дайыма кармануучу эң сонун эрежелер.
Мен аң сезиминде калыптанып калган эң сонун абалды чагылдырган бир нече аныктамаларды мисал келтирип кетейин. Анда мен ар дайым толук коопсузмун. Билгим келгендердин баарына жете алам. Акырында эмнени каалаган болсом, ага жетем. Жашоо адамга чыныгы рахаттанууну алып келет. Себеби ал сүйүү менен тепчилген. Мен ар дайым оң маанайдамын жана жан делим эң сонун абалда турат. Ар бир ишимди ийгилик коштойт. Мезгилдин өтүшү менен өсүп өзгөргүм келет. Менин жашоомдо баардыгы ийгиликтүү жана бактылуу болуп турат. 17. Мендегилердин баары чыны менен эң сонун. Качан гана менин жан дилимде кандайдыр бир мен мындайды эч убакта ала албайм же менде мурункудай баары сонун эмес деген сыяктуу шектенүүлөр пайда болгон болсо, анда өзүмө мындай сөздөр менен кайрылам. Мындай шектенүүлөргө берилип калбоо керек. Аң сезимимде мындай шектенүүлөр түбөлүк жоголсун. Аларга ишенүүнүн кереги жок. Алар менен күрөшүүнүн эч кандай зарылдыгы жок. Андай адашуудан алаксып качуу кыйын деле эмес. Болгону оюңдун жүрүш жолдорун алмаштырып, башкага буруп салуу керек. Жашоо мени рахат алуу үчүн жараткан. Мен өз каалоомду ар тараптан күтүп турган байгерчиликке, ийгиликке жана өсүп өнүгүшүмө бет келүүгө бекемдейм. Мына ошондуктан ушул жерден жар салам. Жашоодо өсүп өнүгүүгө жана ийгиликке менин укугум бар. Мен чынында ага ылайыкмын. Бул сөздөр менин акыл эсимде тунуп калган. Ал эми менин келечектеги декларациям болот. Мына ошондуктан жакын арада кыялымдын баарына жетишем. 18. Менин сүйүүм чыны менен чексиз. Мени курчаган чөйрө баардыгын кучагына алуучу сүйүүгө толгон. Дал ушундай улуу сүйүү менин жүрөгүмдү да толтурат. Бирок мен кээде аны унутуп коем. Кээде мага мындай алып сүйүү болбочудай же таптакыр жоктой сезилет. Мындай көз ирмемде ал сыртка чыгууга жол таппай, жан дүйнөмдү кыйнай баштайт. Андай мүнөттөрдөн чочулачумун. Бирок мен бирөөлөргө канчалык көбүрөөк сүйүү белек кылсам, анын ордуна кайра ошончолук аларымды түшүнүп баштадым. Сүйүү деген мейкиндикте жана мезгилде чексиз да. Сүйүү ааламдагы эң кубаттуу дарылык күчкө ээ. Сүйүүсүз адам деги эле жашай албайт. Ал жан дилдеги жараны дарылоо жөндөмүнө ээ. Ошондуктан менин сүйүүм да чыны менен чексиз. Мен аны бирөөлөргө белек кылам жана башка бирөөлөрдөн кабыл алуум да чектелбейт. 19. Жумушум да мени баардык жагынан ийгилик коштойт. Менин баардык аракеттеримди Ошондуктан мени иште, бизнесте ийгилик коштойт. Бизнесим өсүп өнүгөт жана кеңейет. Азыр мен ийгилик таштап кетет деген сыяктуу шектенүүлөрдү четке кагам. Менин аң сезимим жеке бизнесимдин кеңейишине эшигин ачкан. Банктык эсебиме чоң көлөмдөгү акча агымы келип түшүп жатканын элестете алам. Акча аябай көп болгондуктан бир бөлүгүн каалаганымдай пайдаланып, бир бөлүгүн сактап коюп, а бир бөлүгүн өз бизнесиме кошуп жиберем. Эми менин сезимим гүлдөп өсүүнүн жолуна түшүүсүнө жетишим керек. Мен эң сонун шартта иштейм жана жашайм. Менин ички дүйнөм коопсуздукта. Менин өз бизнесиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. 20. Мен баарыбыз үчүн коопсуз дүйнөнү түзүүгө жардам берем. Анда баары бири-бирин сүйүшөт. Менин армандаган кыялым баарыбыз үчүн коопсуз дүйнө түзүүгө жардам берүү. Анда баары бири-бирин сүйүшөт.
Мени да ал жакта башкалар сыяктуу эле кабыл алышып сүйүшөт. Менин өзүмдү сүйгөндүгүм эч кимге зыяны тийбесин билем. Мен тигил же бул топтогу адамдар тууралуу эч кандай тескери пикир айтпайм. Болгону ар бир адамдын канчалык сонундугун түшүнүп, биздин дүйнөнүн коопсуздугун кантип орнотуп жана баары бири бирин сүйүү үчүн эмне кыларына жооп табам. 21. Мен баардык чектен өйдө көтөрүлөм. Ар бир окуя, биз кетирген каталар, биздин жашоодон алынган тажрыйба каражаттарыбыз болуп саналат. Ошондуктан мен жашоодогу туура эмес жасаган кадамдарыма жана адашууларыма карабай өзүмдү сүйөм. Мен алардын баарын баалап барктайм. Алар акыры мени көп нерсеге үйрөттү. Так мына ошол адашуунун өзү мага акыры чындыкты түшүнүүгө алып келди. Эми мен өзүмдү жектебейм. Анын ордуна мен өзүмдү сүйөмүн деп жар салам. Руханий жактан өсөмүн. 22. Жашоодогу баардык өзгөрүүлөргө жетүү оңой. Качан мен өзүм менен иштеп баштаганда айрым нерселер баштагыдан начар чыга баштады. Мында корко турган эч нерсе жок. Мен анын процесстин башталышы экенин жакшы түшүнөм. Болгону алар менен өтө жай жыла берем. Мага керектүүлөргө үйрөнүү үчүн убакыт жана аракет күч керек. Ошондуктан көз ирмемдик да өзгөрүүнү каалабайм жана күтпөйм. Чыдамсыздык болгону эле үйрөнүү процессине тоскоол болот. А мен акырын үйрөнүү процессин карай кадам артынан кадам коюп баратам. Ушинтсем алдыдагы максатыма оңой жетем. 23. Мен өз улуулугумду өз көзүм менен көрүүнү каалайм. Мен эми өз аң сезимимди жана өз жашоомду баардык негативдүүлүктөн, коркуткан ойлордон, идеялардан бошотууну каалайм. Мен башка зыяндуу ойлорду жана сөздөрдү угууну каалабайм. Бүгүн мени эч ким капа кыла албайт. Мен алардын кебине жөн гана ишенбей кое алам. Менин тең салмактуу абалымды өзгөртө турган эмоцияга алдырбайм. Мени деструктивдүү ойлор эми бийлей албайт. Мен жеңе турган маселелердин баардык жоопторуна билимим жетет. Ошондуктан менин көз алдымда менин өз улуулугум чыга келет. 24. Быйыл мен бүтүргөн баардык акыл иши позитивдүү өзгөрүүгө багытталган. Менин жан дүйнөмдө өзгөрүүлөр болгон сайын эч кандай акыл ишин баштабайм жана эч кандай өзгөрүүлөр да болбойт. Андыктан менин өзгөрткүм келгени ал өзүмдүн жеке оюм. Мына эми бул жылы өзүм үчүн жасай ала турган нерселерди, бир гана жакшы нерселерди ойлоном. Келген жаман ойлорду өз оюмдан жогол деп кууп турам. Ушундай жол менен менин жашоомдогу бүтүргөн баардык акыл ишим жалгыз гана позитивдүү өзгөрүүлөргө багытталган. 25. Бул болгону эле ойлор, ойлор өзгөрүүгө жөндөмдүү. Кандайдыр бир адам жөнүндө ойлогондо аң сезимиме бир да жакшы ой келбей туруп алган мезгилдер болгон. Ал мен негативдүү ойлордон башканы ойлобой турган кез болчу. Адамдар бир нерселер жөнүндө ойлобой тура албайм деп айтышат. А мен тескерисинче жар салам. Башында мен эмне жөнүндө сөзсүз түрдө жасаарымды түшүнүүгө киришем. Мен аларды өзгөрткүм келгенде өзүмдүн ойлорум менен күрөшкө чыкпайм. Бирок негативдүү ойлор качан күчүнө киргенде мен аларга проблеманы чечүүгө катышууну каалаганыңарга рахмат деп айтам. Мен негативдүү ойлордун мени башкарып алуусуна жол бербейм.
айланып өткөн жолун таап кетем. Пайда болгон негативдүү ойлорго киришип кетпөө керек. 26. Бул турмуштагы баардык нерсе мени менен байланыштуу. Баары мени менен катышта. Жан, жарык, энергия, термелүүлөр, түстөр жана сүйүү. Мен ушунчалык күчтүү түзүлгөнмүн. Өз күчүмө ишенем. Биздин планетадагы ар бир адамды баардык жашоосу менен өз жашоома катыштыра алам. Мен толук кандуу адаммын жана бирөөгө болгон сүйүүмдү көрсөтүүгө эч ким эч нерсе жолтоо болбой турган коомдо жашап жатам. Мен өзүмдү так ушинтип элестетем. Айланамдагы адамдар да ушундай. Себеби баарыбыздын коомубуз бир. А мен бул бүтүндүктүн бир бөлүгүмүн. Жашоо деңизинин жээгимин. 27. Мен теломдон келген сигналды угам. Биздин ушундай өзгөрүп турчу дүйнөдө мен жашоо жагынан ийилгичтикти көрсөткүм келет. Мен өзүмдү өзгөртүүнү каалайм. Өз жашоомдун сапатын эле эмес, мени курчап турган дүйнөнү өзгөртүүнү каалайм. Менин телом негативдүү аракеттерге карабастан мени сүйгөнүн койбойт. Ал мени менен тынымсыз байланыш түзүп, эми мен алардан келген сигналды тыңшай алам. Мен өз теломдон маалыматтын келишин каалайм. Ал келген маалыматка жараша керектүү жерлерин оңдоп түздөп кетем. Мен чың ден соолукту кармап туруу үчүн өз теломо зарыл нерсенин баарын беремин жана ар бир керек болгон учурда өзүмдүн ички күчүмдөн жардам чакырам. Мен өз келечегимди ушул мезгилде жана азыр түзөм. Менин балалыгым жакшы өттүбү, жаман өттүбү деп башкалар менен салыштыруунун кереги жок. Ал маанилүү эмес. А бирок азыр мен өз жашоом үчүн толук жоопкерчиликтемин. Албетте, мен өз ата-энемди күнөөлөп баштасам болот же ал чөйрөнү, бирок баары бир пайдасы кайсы? Мындай кадамдар мага эч кандай пайда алып келбейт. Менин азыркы ойлорум менин келечегимди калыптандырат. Ал ойлорум келечекте негативдүү эмоцияны жана ооруларды алып келиши мүмкүн, же чыныгы жаркыраган жашоону алып келет. Демек, келечекте жаркыраган сонун жашоону алып келүү үчүн азыр мен жакшы ойлорду тандоом керек. 29. Мен жашоодо жаңы эшиктерди ачам. Менин алдымда көп калгалуу узун коридор бар. Алардын ар бир эшиги жашоодогу жаңы тажрыйбаларга алып барат. Ал коридор менен баратып, мен ар түрдүү эшиктерди ачып олтурам. Жана менин кыялымда көп ирет келген сонун окуяларга жолугам. Мен жан дүйнөмдө кандайдыр бир жол көрсөткүч бар деп ойлойм. Ал мени жакшы жолго багыттайт жана тынымсыз руханий өсүүгө алып барат. Мен ар дайым кайсы эшик ачылганын же кайсы эшик жабылышынан көз каранды болбой, толук коопсуздуктамын. Мен өзүм түбөлүктүүмүн. Мен тынымсыз бир жашоодон тажрыйба алып, кийинкиге узап турам. Дүйнөгө кубануу менен эшиктерди ачам. Өсүп өнүгүү үчүн, дарылоо процесси үчүн, түшүнүүнүн, кечиримдин, сүйүүнүн, эркиндиктин эшигин ачам. Алардын баары бет алдымда улам жаңы калгалары менен ачылып турат. 30. Мен башкалардын өзү менен өзү болушуна жол берем. Мен башкалардын өзгөрүүсүн зордуктап, мажбурлабайм.
болгону мени курчаган адамдар үчүн оң атмосфераны түзө алам, эгер алар кааласа. Бир гана алар үчүн же алардын ордуна жасоого менин күчүм жетпейт. Ар бир адам өз-өзүнүкүн алуусу керек. Өзүнө берилген сабак алуусу керек. Эгер мен алардын ордуна жасап койсом, алар баары бир башынан кайталоого мажбур болушат. Айланамдагы адамдарга өз жашоосун ар дайым каалаган учурда оңдоп түзөп ала алышарын билдиргим келет. 31. Мен өз балдарым менен ачык маектешем. Мен айрыкча балдарым менен өспүрүм курагында ачык маек курганды жактырам. Акыры мен алар тыюу салган нерселер тууралуу сүйлөшкөндү жактырарын билемин. Чоң адамдар аларга канча ирет тыюу салган. Ал жөнүндө сүйлөбө, андай жасаба, ал жолго түшпө, андайды билдирбе, аны жасаба, муну жасаба. Жыйынтыгында балдар менен маек куруудан же мамиле кылуудан тартынышат. Мен алардын проблемасын көңүл коюп угам жана компромисс жолуна түшүп, алар менен проблемадан чыгуу жолун табабыз. Мына ошондуктан мени менен балдарымдын ортосунда чыныгы сонун мамиле сакталып калган. 32. Курчаган чөйрөдө толук коопсуздуктамын. Мен качан өзүмө ишенбөөчүлүктү же коркунучту сезгенимде, өз колдоочумдун кошумча формаларынан жардам чакырам. Менин жашоомдо кандайдыр бир нерсе бар. Ал мени ишенбөөчүлүккө же коркууга мажбурлайт. Мен ага 20 жылдан бери арыктагым келип, бирок ага жол таба албай жатканымды мисалга келтирем. Андай каалоону алгач түпкү сезимде пайда кылуу керек. Бүгүн эмнени кыялдансам, эртең ал ишке ашарына ишенем. 33. Мен сүйүүгө татыктуумун. Көп күч кетирип, сүйүүгө аракеттенгендин ордуна туура жашоону билгенибиз жакшы. Менин жашоого толук укугум бар, себеби мен тирүүмүн. Мына ошондуктан мен сүйүүгө укугум бар. Мен чынында эле сүйүүгө татыктуумун. Мен эне атамдын же коомдун тескери ойлоруна, ал эмес таркалган ушактардын мени жаралоосуна жол бербейм. Мен тескерисинче өтө назик жанмын. Мен муну кабыл алам жана билем. Ошондуктан эми айланамдагы адамдардын өзүмдүн чыны менен эле өтө сонун жаркаган жан экениме ишендирем. 34. Мен күнөөкөрлүк сезимден арылам. Менин өткөн жашоом ар дайым күнөө булуту сыяктуу көңүлүмдү басынтып эзип келчү. Мен ар дайым кандайдыр бир нерсени ката жасоочудай көрүнчүм. Албетте, бул менин чоң катам дечи. Ар дайым менин жан дилимде туура эмес кылгандыгым үчүн кечирим суроо турчу. Анда мен башка адамдын башкаруусунда болгом. Эми болсо билем, күнөө сезими эч нерсени чечпейт. Эгер өткөндү алсак, азыр мени өкүнтүп жаткан кандайдыр бир туура эмес кадамдарды азыр кайталабайм. Мен күнөөкөр болуу, жаза издээрин, бардык эле жаза жаныңды оорутарын билем. Ошондуктан мен өзүмдү кечирем жана адашып жасаган кадамдар үчүн башкаларды да кечирип, өзүм эркиндикке чыгам. 35. Мен дайыма жан дүйнөмдүн тең салмагын жана ички тынчтыкты сактаймын. Мен канчалык ички дүйнөмдү тартипке келтирип, тынч кармансам, сырткы жашоомду да ошондой эле тынчтык бийлейт. Бир нерсени талашып тартышууда, түшүнбөстүктөрдө, кээде адамдардын ортосунда пайда болгон проблемалар мени эч убакта толкундантпайт. Мен андайда эрежелерди карманам. Менин ичимде кандай болсо, сыртымда да ошондой тынч дүйнө бийлейт. Биздин аалам улуу тартипке мисал болот. Жылдыздар жана планеталар өз орбитасында толкундоону сезбей
айланган сыяктуу менин оң сезимим да хаостогу ойлордон термелбестен жашайт. Ал тынчтыкты билдирүү бир мен аркылуу көрүнөт. 36. Менин сөздөрүм жагымдуу жана ойлорум жагымдуу. Эгер сөзүмдүн ушунчалык сиздин үстүңүздөн чоң бийликке ээ экенин билсеңиз, сүйлөп жатканда өтө этият эрежени сактаар элеңиз. Менин далилдегендерим бир гана оң маанайда позитивдүү болмок. Менин айтканыма карабастан, Аалам мага ооба деп жооп берет. Эгер мен өзүм тууралуу анчалык жогору ойлобосом, эч качан каалаганыма жете албайт десем, Аалам аны кесе айтат. Жакшы ойлорго сөзсүз жетеримди айтат. Жашоо мыйзамы так мына ушундай иштейт. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем.